Саламатсыздарбы, биздин урматтуу угуучулар, көрүүчүлөр, бүгүнкү лекциянын менин атым Алтын Капалова, мен Ошол Азия университетиндеги маданий мурастар жана гуманитардык илимдер бөлүмүнүн илимий кызматкери болуп иштейм. Анан биздин бөлүм такай ачык лекцияларды өткөрөт. Анан коронавирус пандемиясына байланыштуу азыркы учурда ачык лекциялардын баардыгы тең ушундай онлайн түрүндө өтүп жатат. Анан бүгүнкү лекторубуз Кыргыз-Түрк Манас университетинин профессору Кубат Сабалдиев агай. Темасы Кыргызстан археологиясы 2000-2019 жылдардагы изилдөөлөр, негизги жыйынтыктары жана келечеги деп аталмакчы. Анан агай жөнүндө да айта кетким келет. Негизи Кубат агай менен университет бир топ жылдан бери иштешет. 2010 жылы агайдын китеби чыккан, ошо университеттин колдоосу менен байыркы Тянь-Шандын эстеликтери деген. Аябай мындай чоң эмгек да, ошо таш доорунан бери кеч орто кылымдарды камтыйт да. Анан мен аябай сыймыктанам агай менен иштешип калганыма. Анан китеп чыкканын мен студенттерге көрсөтсөм, бир студент сурап кетип, анан 2 жумадан алып келем деп, 2 жумадан кийин кана десем, буга берип койдум, мага берип койдум деп, анан такыр аягы табылбай калды да китептин. Анан акырында китебимди бергиле деп мен студенттерге айтсам, кафедрага калтырып койгон экен китепти. Анан ачсам ушундай эскирип калыптыр да, анан мен биринчи аябай жинденип капа болуп, анан кайра карасам мындай карандаш менен да бир нерсе жазып коюптур, көп адам окуптур да. Анан кайта ойлоп калдым да, жакшы турбайбы? Ушундай окулуптур китепти. Анан ушундай ошо китеп бар, анан 1000 нускада чыгып, тез эле таркап кеткен да, азыр таба албайсыздар ал китепти. Анан ошого байланыштуу ушул жылдын башынан бери кайра иштешип атабыз агай менен. Ошого окшогон дагы бир китеп чыкмакчы. Анан китеп англис тилинде чыгат бул жолу. Анткени биз ошо агайдын эмгектери аркылуу Кыргызстанда болгон маданий мурастар жөнүндө, археологиялык илим жөнүндө эл аралык коомчулукка жеткиргибиз келип жатат да. Азыр агай ошол үстүндө иштеп жатат. Анан агай өзү археолог, тарых илимдеринин кандидаты, сабак берет, анан музейлер менен албетте иштешет. Кыскача айтып кетсек ушундай. Анан бүгүнкү лекция өзү ошо таш доорунан кеч орто кылымдарга чейинки эстеликтер жөнүндө болмокчу. Ошондой. Агай, анда сөз сизде. Рахмат анда. Мен бул презентация менен сабакты өтөм. Презентация көрүндүбү? Агай көрүнбөй эле. Презентация көрүнгөн жокпу? Жок, кайра эме кылсаңыз, ошо демонстрацияны бассаңыз, жанакыдай эле. Көрдүңүзбү? Жанагы ылдый жакта демонстрация деген жер бар. Мага көрүнбөй атат. Жок, ошо эмеге бассаңыз, ошо ортодо мисалы микрофон, видео турат, анан чат деп турат, анан ошол жакта деген кнопка бар да, жашыл кнопка. Жашыл кнопка. Мага азыр көрүнбөй атат. Мен өзүм презентациямды ачык. Ачык жок, аны ачкандан кийин бирок жанакы Zoom'да ошо презентацияны басса турган жер бар да. Көрсөңүз, ылдый жагына келсеңиз, мисалы микрофон, анан видео турат, видеонун эмеси анан чат деп турат, анан чаттын жанында презентация деп, демонстрация деп турат. Жашыл болуп күйүп турат. Жашыл. Ылдый жагында. Скриншот жөнөтүп койбойсуңарбы эметип, стрелка кылып? Агай, сиз өзүңүздүн презентацияңызда эмес, ошо Zoom'дун программасын ачсаңыз, ошол жакта ылдый. Ылдый жакта турат да, ошо Zoom'да. Ошо Zoom'ду бассаңыз, өзүңүздү. Азыр эле кылганда кантип кылдыңыз эле дейм да? Жана силер берки немени баскандан кийин
Мына эми таптым мына. Жашыл ошо презентация басасыз. А, Баскандан кийин ошол эмени презентацияны табасыз, ошол презентацияны көрсөңүз, PowerPoint'ты. Ошого алып мына. келесиз. Эми келатат, Эми F5'ти баштыңыз жанакы. Слайд шоу же болсо кандай. Чоң болсун да. Слайд шоу F5'ти бассаңыз, Азыр. же слайд шоу дейсизби? Эми көрүндү. Ооба, баарыбызга көрүндү. Да, саламатсыздар. Бүгүнкү лекциянын угуучулар азыр Алтын айтып кеткендей, мен Борбордук Азия университети менен көп жылдан бери байланыштамын. Алгач Элмира Кочумкулова эжекебиз бизди генералдык конференцияларга катышууга чоң жардам берген. Кийин Борбордук Азия университетинде мына ошол Кыргызстандагы археологиялык эстеликтер, байыркы мурастар боюнча китеп жазуу боюнча сунуш беришкенден кийин мен дароо макул болуп, кийин 2011 жылы мына ошол китептин бет ачарын биринчи Нарын шаарында Борбордук Азия университетинде өткөрдүк. Андан кийин Бишкекте өткөргөнбүз. Бул китептин жазылышынын өзү дагы мен үчүн чоң пайда болду. Себеби буга чейин биз дарстарды окуп, майда макалалар менен алектенип, илимий китептерди жазып келсек, эми элге ошол эстеликтерди таанытуу үчүн илимий популярдуу китеп жазуу боюнча тажрыйба топтоп жаза алдык. Дагы азыр Алтын эскертип кеткендей, мына ушул 10 жылга жакынкы мезгилден бери азыр Кыргызстандын жергесинде дагы көп археологиялык эстеликтер ачылды. Анын ичинде мына ошол Борбордук Азия университетинин кампусунун аянтында абдан кызыктуу эстеликтер ачылып, мына ошолор алгач илимий макалалар катары жарык көрө башташты. Ошону менен бирге мына кыска аралык болсо дагы Кыргызстандагы изилдөөлөр башка нук менен өнүгө баштады. Мен алгач ушул биздин ушул Борбордук Азия университетиндеги алгачкы археологиялык изилдөөлөрүбүз, андан кийинки 2012, 2013, 2014 жылдагы археологиялык изилдөөлөрдүн негизги жыйынтыктары боюнча айтып кетейин деген ойдомун. Мына бул сүрөттө өзүңүздөр көрүп тургандай, Борбордук Азия университетинин аянты абдан байыркы эстеликтерге бай аймакта жайгашкан экен. Бул кампустун эң батыш жагы болуп саналат. Мына ушул жерден баштап Нарын шаарынын батыш жагына чейинки аянтта абдан көп археологиялык эстеликтер мурун 1953 жылдан бери белгилүү болуп келген. Бирок изилденген эмес. Ушул Борбордук Азия университетинин колдоосу менен абдан кызыктуу изилдөөлөрүбүз башталды. Ошол китеп чыккан жылы жазында университеттин чакыруусу менен биз кичинекей чаккан топ 3 күн ошол жерде алгачкы чалгындоо иштерин жүргүзгөнбүз. Ал жерде байыркы көрүстөндөр, мурда биздин археологдор изилдеп кеткен жерлер менен тааныштык. Ал жерден бал таштардын бар экендигин көрдүк. Мына ушундай эстеликтердин өзүнүн ачылышы аркылуу кайсы доорго таандык эстеликтер бар экендигин биз алдын ала билгенбиз. Абдан башка жерде кездешпеген, абдан кызыктуу аска бетине тартылган сүрөттөр табылды. Алардын ичинде кээ бирөө абдан эски мезгилге таандык болгондугу азыр такталып жатат. Кээ бир сүрөттөр биринин үстүнөн бири жайгашып алгандыктан
birinin üstüne biri çekilip kalgandыктан жаңы көрүнгөнү менен байыркы таш тоорунун акыркы мезгили жаңы таш тооруна таандык аска бетине тартылган сүрөттөр табылды. Биринчи ошол кампустун аянтын изилдеген учурда биз болгону 20га жакын көрүстөндөр бар деп аларды каттап кеткенбиз. Бирок кийин археологиялык казуулар жүргүзүлүп, жердин үстүңкү катмарындагы таштар тазалангандан кийин 20 эмес 120га жакын эстелик ачылды. Көпчүлүк эстеликтер мурда Совет бийлиги учурунда айдоого аянтылган жерлерде жайгашып калган экен, кээ бири бузулуп, бул сүрөттө сиздер көрүп тургандай арыктын ордунда байыркы кургандын орду. Арык курганда курганды ордун бузуп кетишкен экен. Мына ошол жерлерде кийин 100дөн ашуун эстелик ачылып, биздин биринчи чалгындоо учурунда тапкан маалыматтарыбыз 10 эсе дагы көбөйүп кетти. Ушул кампустун тегерегинде изилдөө жүргүзүү учурунда дагы ушул Нарын шаарынын айланасындагы археологиялык эстеликтерге биз көз жүгүрттүк. Мына ошолордун бири бул сүрөттөгү Теке Секирик деген жер. Бул эстелик өзү 1944 жылы Ленинградтан келген профессор Бернштам изилдеп кеткен үңкүр ушул жерде жайгашкан экен. Тилекке каршы кийин ошо Нарын суусунун нугу жолду жеп жатканда мына ушул жерде жайгашкан чоң үңкүрдү жардырып туруп ташын жолду курганга пайдаланып коюшкан экен. Ошондон бери ушул эстелик кайсы жерде экендиги белгисиз болчу. 2011 жылы биз университеттин чакыруусу менен келип, мына ошол жерден сураштырып отуруп, ошол жерде таптык. Ошол жардыруу учурунда бүт бардык табылгалары ошол бойдон жок болуп кетти го деп ойлогонбуз. Көрсө дагы изилдөө жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк бар экен. Мына бул түштүк жагында гана эмес, сууга жакын. Бул тоонун аркы бетинде байыркы мезгилде таш куралдарды жасаган устаканасы бар экен. Ошол табылгалар аркылуу биз бул эстеликтин жаңы таш доору эмес, ага чейинки мезолит, жогорку палеолит дооруна чейинки эстелик экендигин тактаганга мүмкүнчүлүк алдык. Кийин июль айынан баштап мына ошол Борбордук Азия университетинин территориясында археологиялык казуу иштерин жүргүзө баштадык. Мына сиздер сүрөттө көрүп тургандай, жердин үстүн тазалагандан кийин абдан көп эстеликтер ачыла баштады. Алардын көпчүлүгү коло дооруна таандык эстелик болгондугу аныкталды. Алар топурактан байкалып тургандай, алгач эч нерсе көрүнбөйт. Анан ушундай тазалай келгенде мына ушундай байыркы көрүстөндөр, кургандардын орду аныкталды. Казуу учурундагы эң маанилүү табылгалар коло дооруна таандык эстеликтер экен. Башкача айтканда, азыркы биз жашап жаткан мезгилден 3000-4000 жыл мурунку мезгилдеги байыркы көрүстөндөр экен. Сүрөттө көрүп тургандай, чоподон жасалган идиштин бир канча түрлөрү табылды. Азыркы мезгилде булар биздин фонддо сакталып турат. Келечекте мамлекеттик музейге же болбосо Нарын край таануу музейинде жайгаштырылышы мүмкүн. Көпчүлүгү реставрацияланып,
экспозицияга койгонго даярдалган. Мына ушу коло доорунан тышкары эрте темир доору деп биз айтабыз. Азыркы мезгилден 2000-2500 жыл илгерки сак усун скифтердин дооруна таандык абдан көп эстеликтер ачылып, алардан негизинен сүрөттө көрүп тургандай чоподон жасалган идиштер табылды. Казуу учурундагы абдан бир кызыктуу учур таш дооруна таандык эстеликтин ачылышы менен байланыштуу. Биринчи ушул жерде чалгындоо иштерин жүргүзүп жатканда таштан жасалган иштетилген белгиси бар таш табылгандан кийин биз изилдөө ишин андан ары тереңдетүү үчүн биздин таш доорун изилдеген адистерибизди чакырдык. Биринчилерден болуп бизге Аида Абдыканова жана Темирлан Чаргынов келип, ушул жерде туруктуу казуу иштерин башташты. Казуу учурунда алгачкы казуу учурунда табылган таштан жасалган куралдардын кээ бир үлгүлөрүн сүрөттөн көрүп турасыздар. Негизинен бул табылгалар неолит дооруна таандык деп аныкталган. Башкача айтканда, биздин заманга чейинки 6-4 миң жылдыктарга таандык деп аныкталган. Бирок кийин мына ушул жердеги табылгаларды радиоуглероддук анализден Аида археологубуз Токио университетинин лабораториясында радиоуглероддук анализ жүргүзгөндө бул жердеги кээ бир аянттар неолит дооруна эмес, ортоңку таш дооруна, мезолит дооруна таандык экендиги аныкталды. Бирок мезолит болгондо биз мезолитти биздин заманга чейинки 10-7 миң жылдык менен аныктап келебиз. Биздин китептерде дагы ушулар жазылган. Эми Аиданын казуусундагы катмардан табылган органика 13.500 жыл мурунку мезгилге барып таандык экендиги аныкталып, өзүнчө жаңы бир пикир пайда болду. Мына ушул жаңы пикирдин өзү мезолит доорунун хронологиясы менен тыгыз байланыштуу. Тактап дагы бир айтып кетсек, мезолит доору бизде 10-7 эмес, балким андан мурунку мезгилде башталган деген жыйынтыкка келип отурабыз. Мына ушул жердеги археологиялык казуулардагы абдан кызыктуу материалдар коло дооруна таандык көрүстөндөр болуп саналат. Бул жерде биз адамдын өрттөлгөн сөөгүнүн калдыктарын көрүп турабыз. Колодон жасалган билериктин, колодон жасалган бычактын, колодон жасалган шурулардын калдыктарынан коло доорунда жасалган чопо иштерди көрүп турабыз. Бул жердеги коло дооруна таандык табылгалар мындан 4000 жыл мурунку мезгилдеги Андрон маданиятынын курамына кире турган эстеликтер экендиги, ошол доорго таандык археологиялык маданияттар экендиги аныкталды. Алардын маркумду узатуу салты эки түрдө жүргөн экен. Бир бөлүгү маркумдун сөөгүн өрттөп, анан ошол өрттөгөндөн калган сөөктөрүн көмүшкөн экен. Ал эми жаш балдарды бул жерде өрттөбөй жөн жерге жаткырып, чоңдордун мүрзөлөрүнө жакын жерге жайгаштырып коюшкан экен. Өзүнүн мүнөзү боюнча бул Жети суудагы Андрон маданиятынын вариантына абдан жакын экен. Борбордук Казакстандагы түштүк Сибирдеги, Уралдын түштүгүндөгү коло доорунун эстеликтеринен бир аз айырмаланып турат.
Азыркы мезгилде дагы мына ошол эстеликтерди изилдөө иштерин улантууга толук мүмкүн. Ал жерде азыр биздин айда былтыркы жылга чейин археологиялык изилдөөлөрүн жүргүзүп келди. Келечекте биз дагы ушул жерде өзүбүздүн изилдөөлөрүбүздү андан ары улантабыз. Бул университеттин аймагындагы археологиялык казууда Кыргыз Улуттук университетинин студенттери, Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенттери, Ишеналы Арабаев атындагы университеттин студенттери жана Нарын мамлекеттик университетинин студенттери келип катышып, түздөн-түз археологиялык изилдөө учурунда бир практикаларын өткөрүштү. Бул университеттин аянтынан бир аз чыгышыраак жерде Аламышык эстелиги деген ат менен белгилүү болгон 44-45 жылдары изилденген эстелик бар. Мына ошол жердеги эстеликтерди бүгүнкү күндө сактап, келечекте музейге айландырууга толук мүмкүн. Бул ишти биз баштап, жана биз казган кээ бир эстеликтерди музейлештирип коелу деп, кээ бирөөнү мына ушул аянтка көчүрүп келип койгонбуз. Өзү азыркы айткан эстелик Нарын суусунун түндүк жагындагы жалда жайгашкан. Бул сүрөттө көрүнүп тургандай байыркы көрүшкөндөр топурактан курулган, көпчүлүгү биздин эранын башындагы хундардын дооруна таандык эстелик болуп саналат. Биз мына ушул аянтчага кампустун айланасындагы кээ бир казылган эстеликтердин конструкциясын көчүрүп келип, ушул жерге жайгаштырып баштадык. Негизги табылгалар жогоруда айтып кеткендей коло дооруна таандык, андан кийин эрте темир дооруна таандык, эстеликтердин бир бөлүгү жаңы таш дооруна таандык. Ушул жерде изилдөө иштерин жүргүзүү учурунда жердин үстүнөн байыркы таш дооруна таандык. Балким 100-200 миң жыл мурунку мезгилдеги палеолит дооруна мүнөздүү кээ бир таштан жасалган куралдар табылды. Мына ушул жердеги изилдөөгө Япониядан келген окумуштуулар катышты. Токио университетинен профессор Онума келип катышты. Вильнюс университетинин доценти Гедре Музукайте Ботузайте келип палеоботаникалык изилдөөлөрдү башташты. Мына ушундай палеоботаникалык изилдөөнүн башталышы эстеликтердин радиоуглероддук жол менен аныкталып, так абсолюттук датанын алынышы бул биздин ийгилигибиз болуп калды. Мына ушул жылдардан баштап биз чет элдик археологдор менен бирге иштеп, георадарды колдонуу, радиоуглероддук анализди кеңири колдонуу, палеоботаникалык, палеозоологиялык анализди жүргүзүүгө багыт алдык десек жаңылышпайм. Жалпысынан мына ушул Борбордук Азия университетинин колдоосу менен жүргүзүлгөн изилдөөлөр биздин тарых үчүн абдан көп жаңы пикирлердин жаралышына мүмкүнчүлүк түздү. Ошону менен бирге мына ушул жерде табылган экспонаттар биздин Кыргызстандагы көрүнүктүү улуттук университет эмес, мамлекеттик тарых музейинин экспозициясына жана Нарын край таануу музейинин экспозициясына коюлат. Ал боюнча дагы кошумча сүйлөшүүлөр жүрүш керек. Себеби
бул экспонаттарды мисалы Нарын Крайтану музейи алгандан кийин аларды толук бойдон түбөлүктүү сактоого жайы болуш керек. Ошондо гана биз өткөрүп бере алабыз. Азыр алар убактылуу биздин фонддо сакталып турат. Азыркы мезгилде мына ушул Борбордук Азия университетинин жетекчилиги, мына биз менен бирге иштеп жаткан Элмира Күчүмкулова эжекебиз, Алтын жана башка кызматкерлер жалпы коллективи биздин ошол изилдөөлөрдү колдоп, ар дайым бизге изилдөөгө мүмкүнчүлүк түзүп берип жатышат. Эң негизги мен үчүн пайдалуу жагы мына ушул Кыргызстандын тарыхындагы жаңы ийгиликтер, алардын натыйжалары, Нарын шаарындагы жана анын айланасындагы археологиялык эстеликтерди кеңири таанытуу үчүн мүмкүнчүлүк түзүлүп, азыр ошол китепти кол жазмасын даярдоо боюнча иш алып барып жатабыз. Жалпысынан ошол кийинки жылдардагы изилдөөлөр жөнүндө жалпы Кыргызстан боюнча айтып кетүүчү дагы бир жагдайлар бар. Мен өзүм башынан археологиялык изилдөө иштерин Нарындан практикант болуп 1980-жылы илимий жетекчибиз Михаил Иванович Москалевдин, Федоровдун жетекчилиги менен археологиялык казуу иштерин кошо койгондо баштаганбыз. Кийин Нарын жергесиндеги районундагы эстеликтерди жана Кочкор жергесиндеги археологиялык эстеликтерди археолог Абетековдун жетекчиси менен изилдөө иштерине катышып, 87-жылдан тартып мен өзүм археологиялык экспедицияларды жетектеп, группаларды жетектеп, студенттер менен практика иштерин баштагам. Ошондон бери мен тынымсыз изилдөө иштерин улантып келе жатам. Негизинен биз изилдеген эстеликтер орто кылымдагы түрк дооруна таандык, орто кылымдагы жана монгол аскерлеринин мына ушул аймактарды басып киришинин мезгили менен тыгыз байланыштуу. Мына ушул жерде изилдөө иштеринде мен өзүмдүн илимий жетекчим Юлий Сергеевич Худяков менен көп жыл бирге изилдөө иштерин жүргүзүп келгенбиз. Мына ошол 2013-14 жылдары дагы новосибирскилик профессор белгилүү кыргызстануучу Юлий Сергеевич Худяков дагы биз менен изилдөө иштерин жүргүзүп, бизге илимий консультациялык жактан жардам берип келди. Негизги табылгаларыбыз орто кылымга таандык. Биздин 7-8 кылымдагы бабаларыбыз болгон калктын эстеликтери болуп келди. Алар жылкы менен бирге көмүшкөн маркумдун сөөгүн, алардын жанынан кээде ат жабдыктар, колодон жасалган буюмдары кездешет. Кийин биз эгемендиктен кийин чет өлкөлүк археологдор менен изилдөө иштерин баштаганбыз. Биринчилерден болуп, Германия археологиялык институту менен бирге археолог Бодо Анке менен Кочкор жергесиндеги Сүттүү булак эстелигин изилдегенбиз. Кийин мына ошол эстеликти изилдөө учурунда абдан уникалдуу табылгалар табылган. Мына бул силер сүрөттө көрүп турган сөөгкө тартылган сүрөт 8 кылымга таандык. Азыр ушу Евразиядагы түрк тилдүү калктардын маданиятын изилдөө жаатында абдан белгилүү, көрүнүктүү бир көркөм чыгарма болуп саналат. Болгону 7 сантиметр узундугу, туурасы 3,5 сантиметр. Ал эми ошондогу тартылган 6 персонаж абдан чеберчилик менен ийненин учу менен тартылган. Кээде бул сүрөттү так көрүш үчүн биз лупаны колдонобуз.
Бул сүрөттү 8-кылымда тартылган деп кээ бирөө ишенбей да кетет. Казуу учурунда кооздук буюмдар, күзгү калдыктары, ат жабдыктар кездешкен. Мына ушул жердеги биздин Кочкордогу изилдөөлөрүбүздүн негизги бир жыйынтыгы Кочкордогу 30га жакын руникалык жазуулардын табылышы менен тыгыз байланыштуу. Бул силер сүрөттө көрүп турган жазуулар 8-кылымдагы 10 ок элинин жазуулары болуп саналат. Эгерде Кыргызстанда 100 жылдын ичинде болгону 20 жазуу табылса, Кочкордо азыркы мезгилде 98-жылдан тартып 2018-жылга чейин 30дан ашык жазуулар табылды. Мына ушул жазуулардын табылышынын өзү бизде жашаган калктын бир бөлүгү сабаттуу болгондугу анык билинип, азыркы мезгилде биз жаңы маалыматтарды табыш үчүн ушул бүт бардык Кыргызстан аймагындагы таштын бетиндеги жазуулардан жаңы маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Жаңы Кытай, араб, фарси тилиндеги жазууларды дагы архивден келечекте адистер табар. Эми биздин милдет мына ушул сыяктуу жазууларды таап, байыркы сабаттуулук, байыркы сөз, байыркы лекция, байыркы терминдер, жыйраттары тууралуу маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Кийин изилдөөлөрдү биз Соң көл жергесинде түрк тарых куруму менен бирге жүргүзүп, байыркы көчмөндөрдүн эстеликтерин изилдөө боюнча көп маалыматтарды топтогонбуз. Биздин изилдөөлөрдүн жаңы баскычы 2000-жылдан тартып бүгүнкү күнгө чейин улантылып келе жаткан эл аралык палеолиттик экспедиция болуп саналат. Алгач биз изилдөөлөрүбүздү Ысык көлдүн түштүгүндөгү Тосор жергесинде баштаганбыз. Азыркы мезгилде мына ушул палеолиттик экспедиция Кадамжай районундагы Селөңкүрдө изилдөө иштерин улантып жатышат. Бул изилдөө эл аралык окумуштуулардын изилдөөсү. Мына бул сүрөттө Россиялык белгилүү академик Деревянко, анын жанында Казакстандык белгилүү профессор Таймагамбетов, Петрин, Япониялык окумуштуу Секия Акира болуп баштаганбыз. Азыркы мезгилде дагы изилдөөчүлөрдүн саны кеңейди. Эң жакшы жагы мына ушул экспедициялардын алкагында биздин Кыргызстан үчүн адистер даярдалды. Мына ошол адистер келип, азыр жаңы изилдөө багыттарын ачып жатышат. Алардын бири биздин Аида Абдыканова, Кыргызстандагы неолит, мезолит, палеолит дооруна таандык эстеликтерди жаңы анализдердин негизинде изилдеп, жаңы пикирлерди жаратып отурат. Азыркы изилдөө мен жогоруда айтып кеткендей, Кыргызстандагы Кадамжай районундагы Селөңкүр деген Хайдаркен шаарынын жанындагы үңкүрдө жүргүзүлүп жатат. Мына бул жерде бул эстелик келечекте Кыргызстандын башатын ачуучу эстелик болуп саналат. Азыр Үстүңкү аны катмарында иштеп, Үстүңкү катмарындагы археологиялык, органикалык калдыктар бул эстеликтин Үстүңкү катмары 123 миң жыл мурунку, 121 миң жыл мурунку мезгилге таандык экендиги аныкталды. Балким астында дагы, балким миллион жыл мурунку мезгилдеги адамзаттын изи ачылышы мүмкүн. Бул жерде казып эле таш куралдарды чогултуу эмес, бул жерде казуу иштери ар бир топурактын составындагы
калдыктар аркылуу палео ботаникалык, палео зоологиялык табылганлар өзүнчө анализден өткөрүлүп, байыркы мезгилдеги адамдарды курчаган чөйрө боюнча жаңы маалыматтар алынып жатат. Бул кийинки жылдагы биздин жана коңшу республикалардын тарыхындагы чоң жаңылык биздин Өзбекстан менен чектеш, бирок Өзбекстан тарабы болуп калат, Чаткал тоо кыркасындагы табылгалар болуп саналат. Бул сүрөттөн ошол Обирахмат деп аталган Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы эстеликте өңкүрдү казууда адамдын баш сөөгүнүн калдыктары табылды. Мына ушул баш сөөктүн кулак тушунун калдыгынын ички морфологиясын сүрөтүн көрүп турасыңар. Ушул схемалар аркылуу, ушул көчүрмөлөр аркылуу жалпы Евразиялык алкактагы жаңы илимий пикирлер жаралды. Мисалы, биз өзүбүздүн тарыхта азыркыга чейин көп жаза элек кээ бир авторлор. Мына ушул сөөк калдыктарда бизге белгилүү антропогенез сабагы боюнча бизге белгилүү Homo sapiens неандерталецтин сөөк калдыктары менен Homo sapiens sapienstин экөөнүн тең белгиси бар сөөк калдык экендиги так аныкталды. Бул изилдөөлөр эл аралык Макс Планка фондунун белгилүү окумуштуулары тарабынан жүргүзүлүп, жаңы пикир жаралды. Эгерде мурда Homo sapienстер менен неандерталецтердин ортосундагы мамиле талаш тартыш маселени туудуруп келген. Керек болсо Homo sapienстер неандерталецтерди кырып жок кылган деген дагы пикир айтылып келген. Эми бул табылга эскерисинче Homo sapiens менен неандерталецтердин аралашуусу боюнча пикирди жаратып отурат. Обирахмат өңкүрүндө андан сырткары ошол биздин заманга чейинки 40-50 миң жыл илгерки адамдын тиштеринин калдыктары табылган. Ошон үчүн биз Кыргызстандын тарыхын окутууда мурда дайыма эскерип келген тешик таштагы неандерталецтин сөөк калдыктары гана эмес, биздин Чаткал тоо кыркасындагы Евразиялык алкактагы адамзаттын жаңы типтеги Homo sapienstин калыптанышына тиешеси бар аймак экендиги так аныкталып отурат. Дагы биздин кийинки жылдагы ийгиликтерибиздин бири Кочкор жергесиндеги чап эстелиги болуп саналат. Биз бул эстеликти өзү мурун 1992 жылдары ачканбыз. Биринчи көрүстөн калдыгы деп ачып, казып киргенде астында эрте темир дооруна, коло дооруна таандык маданий катмар бар экендиги аныкталган. Биз алгач ал жердеги чопой диштерди, таштан жасалган куралдарды чогултуп, коло дооруна таандык, эрте темир дооруна таандык деп эле аныктап келсек, азыр изилдөө иштери тескерисинче жаңы башталып калгандай сезилип калды. Себеби эл аралык окумуштуулардын күчүн дагы колдонуп, алардын изилдөө кызыкчылыгы менен биздин кызыкчылыкты кошкондо биздин тарых үчүн абдан кызыктуу маалыматтар алынып отурат. Ал маалыматтар биздин жердеги калктардын дайым эле көчмөн турмушта эмес, отурукташкан турмушта жашагандыгы тууралуу. Бул сүрөттөн мен NASA тарткан сүрөттөн алгам. Кышында тартылган Ысык көлдүн сүрөтү. Мына ушул сүрөттү байкап отурсак, мына көлдүн жээгинде эч бир кар жок аймактар бар Ысык көлдүн. Мына бул Кочкор жергеси да ошондой аймактардын кура катарына кирет. Ысык көлдүн сыртында да кышында кар жаабаган жерлер бар.
Мына ушундай микро зоналарда абдан кызыктуу табылгалар ачылып жатат кийинки жылдары. Биз мына ушул аймактарда жашаган калк жыл бою мисалы мал менен теричилик кылса, алар жайлоодо, жаздоолордо, күздөлөрдө мал багып, ал эми кыш мезгилинде ушул сыяктуу микроклиматтык аймактарга келип, кыштап кеткендиги, алардын туруктуу ушул жерде туруктуу жашаган жер иштетүүчүлүк жана дыйканчылык менен кесип кылган калктын эстеликтери көп ачыла баштады. Мына ошол Кочкордогу чап эстелигин изилдөө учурунда биздин эрага чейинки эрте темир доорундагы жана коло доорунун акырына таандык уудайдын, арпанын калдыктары табылды. Бул биздин тарых үчүн абдан, биздин археология үчүн абдан маанилүү болуп саналат. Бизде дайыма мал чарбачылык менен кесип кылган калк жашаган сыяктуу тарыхыбыз таанытылат. Көрсө бизде байыркы турак жайлар аз изилденген экен. Азыр палеозоологиялык метод менен изилдөө иштери аркылуу калк дайыма комплекстүү чарба жүргүзгөндүгү, калктын бир бөлүгү мал чарбачылык менен, болгондо дагы сезондук мал чарбачылык жана отурукташкан чарба, металлургия, жыгаччылык, карапачылык менен тыгыз байланышта болгондугу, алардын органикалык биримдиги тууралуу жаңы маалыматтар алынып жатат. Жаңы изилдөөлөрдүн катарына биз жаңы техникаларды колдонуу боюнча пикирибизди мына жерден айткым келип турат. Георадар аркылуу казуу жүргүзүлгөнгө чейин жердин астындагы курулуш ордулар, байыркы чуңкурлар, байыркы көрүстөндөр тууралуу мына ушундай магнитометрдин жардамы менен, георадардын жардамы менен маалыматтарды ала алат экенбиз. Мына ушул сүрөттө кара так болуп көрүнгөн жерлер байыркы чуңкурдун ордулары, байыркы көрүстөндүн калдыктары, кээ бир структуралардын орду ушинтип аныкталып калат экен. Ушулар аркылуу түздөн түз эле кирип, изилдөө иштерин чакан жерде жүргүзүп, маалымат алууга болот экен. Бул сүрөттө болсо ошол магнитометр менен тартылган жердин планы сүрөттө көрүлүп тургандай, бул жерде биринчи айдоо аянты жайгашкан. Биз казып жаткан турак жайдын орду ушул жерде, ага жакын жерде мына ушундай байыркы турак жайдын орду аныкталды. Андан сырткарыдагы бул жерде байыркы турак жайдын орду аныкталып, ал жердин алдында кандай структуралар бар, кандай курулуш ордулары бар экендиги аныкталды. Ушул чап жергесин казуу учурунда таштан жасалган ороктун калдыгынын өзү, таштан жасалган майдалагычтардын, кичинекей сүрмө жаргылчактардын калдыгы дагы ушул жердеги калктын отурукташкан чарба жүргүзүп, эгин, буудай, арпа айдагандыгы аныктала баштады. Бул сүрөт дагы абдан кызыктуу маалыматтарды берип, мына ошо чопо идиштин кээ бир ичинин бет ичинде кездеменин калдыктары табылды. Ушул калдыктар аркылуу алардын токуучулук өнөрү боюнча маалыматтар алынды. Байыркы мезгилде текстилден, кездемеден жасалган баштыкка кумду салып, анын сыртын чопо менен шыбап, формасын алгандан кийин кумду түшүрүп, чопону бышырышкан. Ошол кездеменин калдыктары аркылуу алардын токуучулук өнөрү боюнча маалыматтар калып калат экен. Ошолорду алдык. Бул жердеги чопо идиштин кээ бир калдыктары аркылуу кээ бир бизге чыгыш тараптан көчүп келген калктын маданиятынын издерин билдик.
Азыр ушул чопой биштин калдыктарын изилдөө үчүн бизге Россиядан, Япониядан атайын келип көчүрмөсүн алып кетип жатышат. Мен жогоруда айтып кеткендей, биздин эл аралык изилдөөлөрүбүз улам кеңейип, өзүбүздүн адистер калыптанып, Аида Абдыканова, Темирлан Чарганов байыркы таш тоорунун эстеликтерин изилдөө боюнча өздөрүнүн жакшы, кызыктуу, жаңы пикирлерин айта башташты. Бул бирге биз 2007-2009 жылдары ат башыдагы Семетей үңкүр деген жерде бир ушул үңкүрдү тапканбыз. Мына ушул жерде биздин Аида археологиялык казуу иштерин жүргүзүп, мезолит дооруна таандык, неолит дооруна мүнөздүү кээ бир таш куралдарды тапкан. Мына халцедон деген таштан жасалган таштын калдыктары. Эгерде биз мурда башка жердеги белгилүү эстелик менен ушул дооруга таандык болуш керек деп айтып келсек, Аида мына бул табылгаларды жанындагы малдын сөөктөрү аркылуу, жыгачтын күйгөн калдыктары аркылуу так доорун алганга жетишти. Бул сүрөттө 2-3 үлгүнүн анализин көрүп турасыңар. Азыркы биз жашаган мезгилден 5000 жыл илгерки экендиги аныкталып турат. Бул экинчи ошол эле табылгалардын үлгүлөрүнүн экинчи жаңы календарга салынган доорун көрүп турасыңар. Ошондо биздин эрага чейинки 3964 миң жыл мурунку, 4174 жыл мурунку, 3999 жыл мурунку мезгилдеги калдыктар экендиги аныкталгандыгын көрүп турасыңар. Бул абсолюттук дата, календарга салынган. Ошо календарга салынган датага биздин эранын 2000 жылын кошкондо мына эстеликтин жылы чыгат. Мындан кайсы мезгилге чейинки мезгилдеги адамдардын изи экендиги так аныкталып отурат. Бул жолу мында 40-45 жыл айырма болушу мүмкүн. Ал мезолит таш тоорун изилдөө үчүн эч нерсе эмес. Мына ушул жыйынтыктардагы биздин Кыргызстан археологиясындагы чоң жаңы ийгиликтер болуп саналат. Бул ошол анализдин таблицалары. Эми бизде археологиялык эстеликтерди абдан көп, абдан кызыктуу эстеликтер көп деп дайыма айтабыз. Азыркы мезгилде эл дагы биздин тарыхка абдан кызыгат. Өзүңүздөр байкап жүргөндө радиодон, телевизордон, газета, журналдардан тарых темасына, байыркы мезгилдин темасына арналган эмгектер жаралып жатат. Алардын арасында жазуучулар дагы бар, саясатчылар дагы бар, адабиятчылар дагы бар дегендей. Бирок бардык жерде ошол биздин эл улуу, биздин эл байыркы, биздин эл кыйын деген эле сөздөр улам кайталана берет. Мен азыр өзүмдүн сөзүмдө улуу деп айтсак, бардык элдин ата бабасы улуу. Бардык эл өздөрүнүн ысмынан улуу. Ал эми ошол улуулукту далилдеген эстеликтердин абалы кандай? Ошолорду кандай сакташыбыз керек? Ошол тууралуу болмокчу. Мына биз 97-жылы Соңкөлдөгү Таштулга деген жерде, ушул жерге сүрөткө түшүп, мына бул ташты тартып кеткен элек. Кийин барсак, ошол ташты талкалап кетишиптир. Азыр жок. Бул сактардын дооруна таандык 2008 жыл мурунку мезгилдеги эстелик ушинтип жоголуп жатат. Ушул сыяктуу мисалдан бул дагы Гүлгакыны мүрзөсү деген жердеги ташты тартып кеткенбиз, азыр ордунда жок болуп чыкты.
ат башыдагы айгыржал деп аталган көрүнүктүү эстеликти карасак, жердин үстүндөгү топурак аз калгансып, байыркы мүрзөлөрдү трактор менен казып, алардын таш топурагын курулуш иштерине пайдаланып жатышкандыгын биз көрдүк. Бул Кочкордогу орто кылымга таандык Кочкор башы шаарынын акыркы дубалдарынын, ички дубалдарынын бири кадимкидей кыш куюу үчүн пайдаланып жаткандыгын көрдүк. Азыр ошол бойдон түгөтүп бүтүш. Бул Кочкордогу дагы жердин алдындагы салынган күмбөздүн архитектурасы мурун улам трактор менен казып, алтын издеп, абдан укмуштуудай бир архитектураны талкалаган экен. Биз бул жерде 2017-2018 жылдары казуу иштерин жүргүзүп, жердин алдындагы узундугу 9 метр келген күмбөздү ачтык. Бышкан кирпичтен курулган экен. Азыр үстүн жаап, аны консервациялап, келечекте музейге айландыруу боюнча иш жүргүзүп жатабыз. Мына ошол жердин алдындагы курулушту мурун талкалап кетишкен экен. Бул сүрөттө болсо Балыкчы шаарына жакын жердеги Сары Булуң деген жерде Кербин сарайдын орду болгон. Мына ушул жерди жергиликтүү элдер топурак жок калгансып, топурагын трактор менен түрүп, курулушка пайдаланып коюшкан. Бул 12-чи кылымдагы караван сарайдын талкаланган абалы. Мына азыркы мезгилде байыркы эстеликтерди металл детекторлори менен казып, талкалап, ошолордогу кээ бир алтын буюмдарды чет өлкөгө сатканга аракет кылган учурлар чыкты. Мына ушул Кыргызстандан табылган алтын буюмдар мына аукциондо, Сотбис деген аукциондо мына ушунча $322,000 сатылды. Азыр мына ушул байыркы эстеликтерди казып, талкалап жүргөндөр үчүн мамлекет тарабынан өзүнчө көзөмөлдөө иши башталып, аларды кылмыш жазасына тартуу үчүн жаңы чаралар көрүлүп жатат. Бизде байыркы эстеликтерди сактаганга аракет кылабыз, бирок кээде аша чаап кетип жаткан учурларыбыз бар. Нарын областындагы белгилүү баатыр Тайлак менен Атантайдын күмбөзү Орто Азиядагы жалгыз эки баатырга арналып, бир фасад тургузулган көрүнүктүү эстелик. Уникалдуу. Тилекке каршы бул кишинин юбилейин, баатырдын юбилейин өткөрүү учурунда аны мына ушундай абалга алып келишкен. Карасаңыздар, бул өзүнүн нукура абалы, ал эми түздөп чаап туруп, сыртынан цемент менен жаап таштаган учуру. Эстелик өзү талкаланды. Мына ушундай сабатсыз реставрация жасоо иштери кеңири тараган учурлар дагы бар. Эгерде үстүнө жөн гана калкан куруп койгондо, эстелик өзүнүн уникалдуулугун жоготмок эмес. Бул Кочкордогу көк таш эстелиги боюнча мен айттым. Азыр музейлештирүүгө даярдап койгонбуз. Бирок бардыгы эле табылгалар талкаланып жатат, жок болуп жатат деп айтуудан алыспыз. Биздин элдин арасында тапкан буюмдарын музейге алып келип өткөрүп сыйылган учурлары бар. Бул болсо челпектен табылган, колодон жасалган буюмдар музейге өткөрүлгөн, тоңдон табылган туулга музейге өткөрүлгөн, Нарындагы Миңбулак айылынан табылган колодон жасалган ырым аткаруучу идиш дагы биздин мамлекеттик тарых музейине өткөрүлгөн. Кээ бир аймактарда археологиялык эстеликтердин ордуна мүрзөлөр жайгашып калган учурлар бар. Биз 15 жылга жакын, баш аягы 20 жылга жакын ушул маселени көтөрүп отуруп, Таластан
мына ошол эстеликти сактап калуу үчүн атайын чечим чыгартып, ушул жерге маркумдардын сөөгүн койбогонго өзүнчө чечим чыгарттык. Ал чечимди ошол 2015-жылы Таластын губернатор эгерде ушундай сыяктуу эстеликтерди биз канчалык көп сактасак, биздин Кыргызстан ачык асман алдындагы музейге айланары эч шек туудурбайт. Элдин ичинен чыккан мыкты мураскерлерибиз бар. Азыркы мезгилде мына ушул сыяктуу мураскерлер менен азыр көп жерлерде иштейбиз. Жалал Абад областында, Талас жергесинде, Ысык көлдө ушундай мурастарды коргогон аксакалдар менен иштеп, келечекте сактаганга аракет кылып жаткан учурубуз. Мына ушундай сактоо иштерин кеңири таратуу, мына ушул сыяктуу дарстар аркылуу, телевидение аркылуу кийинки жылдары кеңири тарап келе жаткан информациялык технологияларды колдонуу аркылуу жетише алабыз. Ошол максатта биз кийинки жылдары атайын видео сабактарды уюштуруп, ушундай сайттарга койгон учурларыбыз бар. Атайын археология боюнча дарстарды YouTube'га койгон учурларыбыз бар. Эгерде кимде ким бүгүн мына ушул онлайн лекцияны угуп, байыркы эстеликтерди коргоо боюнча салым кошо тургандар болсо, мына ушул YouTube'дагы биздин фильмдерди дагы элге таанытуу үчүн жардам бересиңер го деп ойлойм.